Саламатсыздарбы ардактуу каналыбыздын катталуучулары. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фонду колунан келишинче элге кызмат кылып, ар тараптан аракеттерин кылып жатат. Ошону менен бирге YouTube каналыбызга жарнамаларды кабыл алабыз. Жарнама боюнча 0557 50 80 33 номерлерине байланышсаңыздар болот. Бул жарнамалар бизнес үчүн эмес, ушул фонддун эмгек жамаатынын ишин жакшыртуу жана медианын чыгашаларын камсыздоо үчүн сунушталат. Жарнамалар төмөнкү багыттарда жарыяланат: такси кызматтары, жеке бизнес өнүктүрүү, тамак аш азыктары, курулуш багыттары, жумушка кабыл алуу, документ бүтүрүү жана ошондой эле YouTube каналыбызга ссылка менен бөлүшүү жана башка тармактар. Эскертүү: халал эмес өндүрүштү колдоо жарнамасы кабыл алынбайт. Биздин аракеттер элдин бейпилдиги. Муну ушунда байлап жүргөнүбүз билинип калды да таксыр. 18 февраль эртең мененки саат 9 биздин жамаат Алыскы Нарын областына караштуу Ат Башы районуна сапар тарттык. Ал жерге баруубуздун себеби 28 жаштагы 2 баланын энеси Малика аттуу кызыбыз кичинесинен кыйын күндөрдү көрүп чоңойгонуна аз келгенсип, акыркы 2 жылдан бери белгисиз диагноз менен коляскада отурат. Мындан бир нече күн мурун дагы да болсо белгисиз себептер менен реанимация бөлүмүнө түшүп калып, айрым учурда өз алдынча дем ала албай жаткандыктан дем алуучу аппаратын жеткирип берүүнү туура көрдүк. Бул жакшылык ишке себепчи болгон Баткен областына караштуу Кызыл Кыя шаарынын тургуну Талимова Айсалкын эжекебизге терең ыраазычылык билдиребиз. Эжекебиз жолдошу үчүн алынган аппаратты күтүлбөгөн тагдыр деп жолдошу бул жашоодон өтүп кеткенине байланыштуу дагы бир муктаж болгон адамга берүүнү туура көрүп, Аллахтын ыраазычылыгын табам деп турган учуру. Аллахым агабыздын жанын жаннаттан, жүзүн кыбыладан кылып, акыреттен кылып-кылбай, билип-билбей жасаган күнөөлөрүн өзү кечирип, артында калган жакындарын, урук туугандарын мезгил-мезгили менен Куран окуп, багыштап, 5 убак намаз окуган таква мусулмандардан кылсын. Толуксуп турган төш жашыл, тозундай сулуң ат башым, токоюмундай рам көк жашыл, тозундай. Ассаламу алейкум ардактуу Кайрымдуу Бол каналыбыздын жалпы көрөрмандары жана катталуучулары. Биз бүгүн Нарын областына караштуу Ат Башы районунда турабыз. Бул жерге келишибиздин себеби бул бир келген өмүрдө адамдын башына кандай гана сыноолор, жакшылык күндөрдө, жамандык күндөрдө келет экен. Ошол биздин мекендешибиз Малика кызыбыздын башына бүгүн мүшкүл түшүп, биздин кайрымдуу калктын жардамына муктаж жана ошондой эле кроватька, дем алуучу аппаратка муктаж болуп турган экен. Борбордон ушул жака алып келдик. Азыр үйүнө барып тапшырып, сиздер менен дагы байланыштырганга, көпүрө болгонго аракет кылабыз. Андыктан эч кайда алыстабай биздин канал менен бирге болуңуз. Урматтуу мекендештер, биз мына Ат Башы районуна келдик. Бүгүн 18-число. Кудайым буйрса, биздин сапарыбыз дайыма ушу жакшылыктын үстүндө болсо экен деген ниетте. Дагы эле болсо ошо бир тууганыбызды кубантып коелу деп бизге кайрылып, жетише албай атам, кровать керек эле, дем ала турган аппарат керек эле дегенинен ошону алып, мына Райхан эжекебиз, эрке балабыз жана операторубуз Гүлназ Ат Башы районуна азыр жеттик мына. Бул жерге турганыбыздан максат бул Ат Башы районунун эң мындай белгиленип билдире турган бир эмблемасы бар экен. Ошол эмблема Ат Башы сиздер көрүп тургандай аттын башы экен.
Узак жолдо кар жаап, болжогон убакыттан бир аз кечирээк бардык. Бизди чыдамсыздык менен күтүп турган Малика кызыбызга аманатыбызды тапшырып, Жаралдың қайдан өміргө жараткан барбы көңүлдө тирүүлүк жолун улаган ырдайлы өмүр жөнүндө Төгүлбө өмүр төгүлбө Ар күнү ойно төрүмдө 100 жылга жете жашай Малика кандайсың? Ассалому алейкум. Денсаулыктар жакшыбы? Кандайсың, Малика жакшы? Жакшы жүрөсүңөрбү? Азыр. Таксыда отуруңуз. Жакшы. Биз аппараттын деле көтөрүп кирели, Жамандан жүрөк каккалы Мезгилдин улам төрүнө Барабыз чогуу аттанып Барабыз чогуу аттанып Сүйбөгөн бапестеп багып күйбөгөн баласы үчүн жок чыгар башына азап үйбөгөн тумулуп калса баласы төгөнөт экен аргасы берүүгө даяр жанында болсо Кызыгы болбос дүйнөнүн кыйналып бала бакпаса унутат кыйын күндөрүн эмгегин улуу актаса элжиреп ойлоп эртеңден үзбөй үмүтүн эси болуп жашоонун эната жашайт бал үчүн урматтуу мекендештер. Биз мына азыр Малика карындашыбызга келдик. Биз 4 күн болду, Малика келебиз дегенибизге. Бир жума болуп кетти. Şu kişine mına жақта жұмышыбызға байланыштуу эми келдик. Мына сиздер көрүп аткандай Малика карындашыбыз кичине дем алуу жагы кыйын экен. Тияк кичине шланга менен дем алат экен, улам кислородко чуркатып, батарея түгөнүп калат деп. Бизге мына дагы бир мекендештерибиз Кызылкая шаарынан бир эже ушул аппаратты бердиле, өткөндө бир муктаж адам болсо бергиле деп. Мына биз ушу жолдун алыстыгына карабай кичине болсо дагы ушу Малика дем алуусу жеңилдеп жакшы болуп кетсин деген ниетте биз келдик. Кудайым буюрса бул аппаратка эч ким муктаж болбосун негизи. Кудай таалам эч кимди оорутпасын. Эми Аллахтын каалоосу экен, биз айтканыбыздын эчтеке болбойт. Дуа кылайлы. Малика да ушул аппараттан чыгып кутулушуна дуа кылайлы. Жакшы болуп кетишине дуа кылайлы. Мына балдары чырактай болгон балдар бар экен. Жашырап жайнап мына Маликанын көңүлүн көтөрүп жүргөн балдар бар экен. Буга дагы шүгүрчүлүк. Анан бул аппарат жана карабатты алып келдик. Малика өзү айыгып кетип, дагы бир башка муктажга бере турган даражага жетсин деген дуаны кылайлы. Кызылкыяга бул аманатын берип жиберген
эжекебизге түз эфир, түз байланышта чалып атабыз. Айсалкын эжеге телефон аркылуу байланыштырып ыраазычылыгын билдирди. Андан аркы кебибизде Малика кызыбыздын мындай тагдырга кандайча туш болгондугу жана кандай дарылануу керектиги жөнүндө суроо салып баарлаштык. Жашына болуп, өзүмдү бекем казап, мен жакшы болом деген дагы Малика Буйрса. Буйрса. Ошол мен кызга баткен болсо кызга шаарына болом. Атын айтпам. Кайрымдуулук фондуга болот, муну бул жөнөткүм эле дагы сиздикилерди бар эле ошолорду жөнөткүм келет. Аябай элге жардам болсо болду. Чоң жакшы болсун. Оттур кызым. Чоң рахмат сизге. Малика эже, биз эми Instagram баракчабызга жана YouTube баракчабызга ошо сиздин акыркы кыйналып жаткан видеоңуз жөнөттүк. Ошо эмне болду акыркы жолу, кантип оорудуңуз, врачтар эмне диагноз коюп деп ошону айтсаңыз. Акыркы жолу 1 айда мен 3 жолу жаттым. 1 айдын ичинде 3 жолу жаттым да. Биринчисинде 12 күн жаттым. Андан кийин аяктан чыгып эле ушул нарынан чыккандан кийин күнүгө менге ушул дивандан отуруп эле жакшыраак эле дем алгам уже кысыла баштайт дагы. Менин башымды резко мындай кысып салат да. Кысып башымды уштаганда уже калсылып калдым, уже эчтеке билбей калыптым. Ошончо бияка жерге көп кулаптыр мен. Жерге көп кулап, анан көп куладым да, ошо башым менен көп куладым. Анан тырышып калат экен. Бул кошуналарда өткөндө келгенде дагы эме болду да. Судороги берип турбайбы? Кошуналар келгенде айтат, теги тырышып, мояң көөрүп чыгат экен дейт да. Көөрүп, анан кызарып, сен уже маны тытта баштайт экенсиң дейт да. Аба жетпей калганда мен буягын тытып, мойнумду уже монтип уруп кирет экенмин да. Анан теги ошентип тырышып калат экенмин. Тырышып эле алдар келбей коюшуптур да. Анан ошо кошуна эки жактан кошуна да, биякта дагы, бул жакта тарапта дагы бат-баттан келип карап сурап турушат. Ошолор айтышты да, ушундай экен. Ошол күн эле күндүз чакырылды, скорый чакырылып, укол сайып коюп кетти. Андан кийин кечинде кайра башталды да. Бир эле күндө уже экинчи жолу. Кайра башталып, реанимацияга түшүп, 11:30 түшүп турмун. Түнкү 3:30-4 чейин эмдете албай коюптур да. Канча укол сайдык дейт, эртеси күнү айтат. Эме деп аябай коркуттум дейт да. Укол сайыптыр, кислород дагы кумурдума беришип, анан капельница уже веналарым Албай баштады. Эме албай, уже 4 система коюп салыптыр да, колдорумачы. Ал жарылып эле, капельница кетпейт. Если капельница кетсе дагы кичине может сразу тарап кетет да. Анан уже ага чейин дагы ошо эме болуп жаткандан кийин, нарынан келгенден кийин ошо кармай берип деметиптир да. Бир күндө стронканы айтат, бир күндө 2-ден 3 жолдан кармачу дейт да. Бирок мен аны билбей калам да, эмне болуп калганын, кандай болгонун аны билбей калам. Азыр болсо уже бир нерсени унутуп, даже жездеме чалып алып айтып турмун, эжем аты ким депчи. Эжеме жездеме чалып, контакталарга эле жазып турат, жездем чалып, анан кийин эжем сурайм деп, атын таппай, анан кийин жездети кошунаңыздын аты ким эле десе, күлөт коём. Кайсы кошуна депчи. Анан келинчегиздин аты ким эле десем, Элмира деп. Элмиржем кандай деп кайра ошону сурайт. Аттарын унутуп, эжемдин кызын унутуп, ушинтип аттарды унутуп, кээде адам көрсөм ким эле деп эметип берем да. Анан больницага деле көп жатам деп бияка. Теги больницадагыларды да тааныбай калыптырмын да. Алар дагы сурашып эле, кандай болуп калдыңыз эле, кеч кара эле, сиз ким элеңиз эле деп эле ушинтип эметип калып атам да. Память дагы уже эме болуп атат. Мам дагы тамашалап айтып атат, бир күнү мени унутуп калып. Кечиресиз, дарыгерлер кандай диагноз коюп атат, эмне айтышат? Азыр эпилепсия деп коюп атат. Эпилепсия уже 1 жылдан болуп, 1 жылдан ашып калды. Воронцовкага барып келгенден кийин
уже ошондон баштап эле ошо эпилепсия деп чыгара баштады да. Судорогиден уже күчүп кетиптир да. Биз Кудай буюрса ушу жамааттын чечими менен ойлоп атабыз да, эгер сиз макул болсоңуз, ушу сизди элге чыгарып, сиздин деле 2 балаңыз бар, кошуна өлкөлөргө, өнүккөн өлкөлөргө барып сизди көрсөтөлү деп. Турциясы болсо Турциясы, Новосибирск болсо Новосибирск, Индия болсо Индия. Ошого кандай карайсыз? Албетте ошол элибиз аз көп болуп жатат. Бул 2 баланын тагдыры, жапжаш кыздын өмүрү, ден соолугу, бул көп эле нерсени түшүндүрөт болуш керек. Биздин элибиз, жылдыздарыбыз, колунда бар агаларыбыз, Аллах мүмкүнчүлүк берген, жалпы пенделер колдойт, колунан келген жардам берет деген ишенич менен ушул кепти айтып жатабыз да. Мен дагы ошо басып кетсе экенмин деп канча аракеттерин кылдым. Кыргызчылыкка дагы деп дагы эме болуп көрдү. Дем да салдырып көрчү деп да көрчү. Кимди айтса ким кыйын экен, бул кыйын карайт экен десе эле ошол жака эле жабышам да. Аны барып көрөлүчү, кандай экен, эмне экен делечи. Мен дагы басып кетип баскым келет да. Кудай буюрса ошол күн алыс эмес. Мен ошо тиги эмеден баскандан бакы коркуп өкүнбөйм да. Могу кыйнаганы меники могу эпилепсия, аба жетпей, врачтар айтат да, бул приступ убагында жардам бербесе, убагында дары ичип же убагында укол бербесе, бул өпкө жабышып калса ачылбай калат деп атышат. Ошондон куркудан азыр болсо жүрөккө дагы ички организм уже отказ берип баштап дейт. Эме алганда деле баягы бөйрөктүн азыр белок көп чыгып, ушундай болот да, бөйрөк иштебейчи. Отурсам дагы көп кыйналып кетем, же жатсам дагы кыйналып кетем, ушундай болот. Ошо эпилепсиянын судороги, күнүгө судороги болот да. Бүгүнкү күндө ушу азыр бул кимдин үйүндө жашап жатасыз жана балдарыңызды кандай каражат менен багасыз? Бул үй тайкемдин үйү. Бир тууган тайкем үйү. Өзүнүн үйү жок да. Ал тайкем азыр Москвада. Ал келем деп келем дейт. Келгенде биз шаарга квартирага өзүм алты бир тууган врачкалар балдарым. Каражат маселесин үйгө нан алып келүү жана башка. Кыргыз элинде көп жардам берет, кошуналар, бияктан айыл өкмөттөн ошо жардам берип турушат да. Өзүмдүн пенсиям инвалидность 3000 алам. Анан балдарымны ошо соцпомощь айыл өкмөт ошо балдарымды пособияга чыгарып беришти да. Ошо жардам болуп турчу. Анан балдарымдын кийимдери өздөрүнө керектүү нерселерди мындай жаралат да. Бир балага 1100 алам да. Кайсыл жакта жана кандай күн кечирбейли ар бир аткан таңыбызга, баткан күнүбүзгө шүгүр деп кыргызымдын кыраандары, Аллахымдын сүйүктүү пенделери жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын татыктуу үммөттөрү биригип, арзыбаган тыйынды көп түкүрсө көл болот деп чогултуп, жап-жаш жана 2 баланын энеси Малика кызыбыздын өмүрүн жакшы нукка бурууга себепчи бололу. Аллахым баарыбыздан ыраазы болгон болсун. Биздин ошол жакка барып келүүбүздөгү жол киребизди камсыздап берген Батырбек уулу Сапарбек жана Акуналиева Айнурага чын ыхласыбыздан ыраазыбыз. Аллах сиздерден ыраазы болсун. Сиздер аябай чоң ишке себепчи болдуңуздар. Мындан сырткары Сбербанк карточкасына 50 сом, 100 сом болсо дагы чын жүрөгүнөн салып, колдоо көрсөтүп, жакшылыкка себепчи болуп жаткан бардык мусулман бир туугандарыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Аллах таалам тапканыңыздарга береке берип, ар бир аткан таңды бакубатчылык менен өмүрүңүздөр улансын демекчибиз. Биз болсо аппараттарды жеткиздик, кроватын жеткиздик. Эми сиздерге кайрылуубуз, дайыма кайрылып келебиз. Бирок бул Малика канча жылдан бери кыйналып жүргөнүн билесиздер. Эми муну Кыргызстандан эч бир маянап чыккан жок. Диагноздорду деле мындай алып келсек точно диагноз жок экен. Ошон үчүн биз сиздерге кайрылып кетип элек. Чогуу биргеликте келиңиздер. Чогуу бир акчаны чогултайлы да Турция болобу, Индия болобу, кайсы жагы ыңгайлуу болсо, кайсы жагы жакшы болсо, ошол жака жөнөтүп, муногу 3 баланын
ушу кубаныч тартуулоо 3 балага. Малика өзүнө кубаныч тартуулап, ушунун басып кетишине жакшы болуп кетүүсүнө бир салым кошуп койсок, Кудайым буйрса өтө жакшы болот эле. Мына сиздер көрүп аткандай 3 мына мотурайган балдарына кызы бар экен. Ушулар энесинин жанынан качалактап чыкпай, энеси дагы басып кетип, өзү иштеп, өз алдынча болсо өтө жакшы болот эле. Ошон үчүн келиңиздер. 1 сом болобу, 2 сом болобу, 100 сом болобу аянбайлы, Кудайым буйрса, ушул Малика кандашыбызга аракет кылайлы, жакшы болушуна себепкер болуп калайлы. Эми Кудай көрүп турат, баарыңыздар колдон келишинче ушул мына кичинекей мотурайган балдардын апасы үчүн бир соопчулук кылып, Маликабыз басып, керек болсо биз менен эл аралап, ошо бүгүнкү биздикиндей сапар кылып, мындайча айтканда, муктаждарга жардам берген күнгө жетели басып кете алдым. Азыр мына буюрса, ушул аппарат эми кийин сага кереги жок болуп калган күнгө батыраак келели. Ошо бир $7000 акча сарпталат экен, жана ушинтип айтышты. Ошого аракет кылып, батыраак жиберсек, ошо жакшы күндөргө чогуу барып калалы, балам, мына айындарымчы. Эрке бала мына могу балдарды көрүп алып, Кудай буйрса мына ушулар үйлөнүп, ушулар турмушка чыккан кезде төрдүн көркү болуп, Малика 6 санан аман болуп, 4 көз түгөл болуп, тыпылдап чуркап ошондо. Анын үчүн эмне керек? Анын үчүн албетте Маликанын ден соолугу азыркы күнгө эң маанилүү, эң башкысы. Бүгүн азыр мынакей Нарын облусу Ат Башы районунун так ортосунда турабыз. Ат Башыдан Бишкекке барган эле жол кире бүгүнкү күндө бир кишиге орто эсеп менен 500 сом. Өзүңүздөр ойлоңуздар, Ат Башыдан Кыргызстандан Индияга болобу, Турцияга болобу, башка өлкөгө барып дарыланыш үчүн, дары алыш үчүн эмне деген гана акча керек болот. Бирок Кыргыздын бир жакшы сөзү бар го, көп түкүрсө көл болот дейт. Жабыла көтөргөн жүк жеңил дейт. Ансыңардай сиздер менен биздердин ортодо берешендик, айкөлдүүлүк, боорукерлик, анан калса марттыгыбыз күч алып турса, мен ойлойм, ошол алыскы жолдор жакындайт. Кайгынын, капанын көз жашы кубанычтын көз жашына айланат деп. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, алыс жакындагы биздин бир туугандарыбыз, келиңиздер, ошо Малика кызыңыздар үчүн, Малика бир тууганыбыз үчүн кайдыгерлик кылбай, ошол жаратканын бизге берген энчиден, бизге берген үлүштөн, биз дагы ошо бир үзүмдөн болсо дагы, мынакей ошол бүгүнкү күндө жардамга муктаж боло турган Маликанын мына мондай 3 баласы бар, наристелердин учагында аман эсен куунак өмүр сүрүш үчүн жалпы баарыбыз кол сунсак, урматтуу мекендештер.